Ondan tuğanlar естегенде дагы bir айтарым, жүгүргөндө асфальтта эмес мүмкүн болушунча мына ошол жумшак жерлерде. Асфальтта тизен уруп коет. Анан кийин суставдар ооруйт. Эгерде суставдарыңыздар ооруза, желатин деп коет, смазка тизедеги майлар. Аны жанагы уйдун калле башын каладес кылып туруп 10 күнгө эртең менен ач карынга бир пияладай ысытып ичип туруш керек. Ач карынга курсакта эч нерсе жогунда иштелет. Бул бир. Экинчиси, бүгүн мисалы үчүн мен 8 саат техникада отурам да, кыймыл жок, баспайм. Мына азыр кутулуп койдум кыймылды. 4-5 километр уже. Мондай хотто базастар. Болду, кутулдум. Кечке чейин телефон чукуйсуңбу, техникада отурасыңбы, кыймылы жок, кандай иш болсо дагы зыянын бербейт да, уже кутулуп койдук да. Мында жумшак болот да, мындай. Жумшагыраак жерде жүрүш керек. Bir jumada 2 жол болсо да болот. 5 таштасаңар 3 жолу обязательно. Assalamu alaikum тугандар. Курсакты кантип кетиребиз деп сурашып атат. Эртең менен жүгүрүп келгенден кийин жарым саат. Мынакей 100 грамм күрүч, клетчатка салаттар, ага сметанадан кичине кошуп коебуз. Анан жумуртка, азыр мына экөөнүн сарысын алып салам дагы агын жейм, бирөөнүн сарысын мен жейм. Каңгырт турушка бышкандан будайдан. Буга кошуп, суу менен ичип коем болду. Мына курсакты ушуну кайталай бересиздер. Бирде овсянка болсо, бирде күрүч, ушундай кылып эртең менен алмаштырып жеп, даамдуу, аппетитный кылып жесеңиздер, жакшы сиңет дагы, курсактагы жырлар жакшы кетет.